Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бул видео кээ Кыргызстандагы ата-энелерге арналмакчы. Уулунун, кызынын акчасынын кадырына жетпей, каалагандай иштеткен ата-энелер. Эми бул видеону сүйлөп чыгышка туура келди. Анткени мага келген кайрылуулар көп. Кээ ата-энелер бардыгын эмес. Азыр кече мага бир тууганыбыз ушул Москвадан кайрылды да. Менин апам Кыргызстанда ар кандай компанияларда иштеп, ошол же пайда таппайт, акчаларды ошол жака кетирет, кайра чакырып өткөн, кайра акча берип өткөн. Ушул тууралуу ушул бир видео чыгарып кой деп суранды да. Буга окшогон кайрылуулар көп туугандар. Ошон үчүн мен азыр биринчи силерге голос узайын, андан соң сүйлөшөлү урматтуу мекендештер. Бул голосту үнүн өзгөртүшүм керек болот да, менчи себеби балким бул бир тууганыбыздын голосун апасы башка билип калса баягы таарынып калабы деп атайын мен голосун өзгөрткөнгө аракет кылайын туугандар. Эгерде голос өзгөрткөн болсо кечирим сурайм. Просто мага ушундай кайрылуулар болот. Кайрылып койчу, суранып койчу, же болбосо ушундай бир нерсе деп кайрылышат. Анан кийин анын голосуну доказательство алып мен бул жака алып чыксам, кийин эртеси күн чалып алып мен үнүмөн танып калды, срочно жүрүп кой деп сурангандар болот. Ошон үчүн ошол нерсени алдын алып мен үнүн өзгөртүп койдум, чтобы анын да апасы билбей бул дагы жөн жүрсүн деген максатта. Анда голосту угуңуздар. Ассаламу алейкум. Сиздер Москвада иштейт окшойсуздар, YouTube каналыңыздарга подписанымын да. Сиздер жанагындай акыркы кабарлардан киргизип турасыздар, анча угуп турам да. Азыр номериңизди YouTube каналдан алдым эле могул жерденчи, Үсиден. Жанагындай машиничество боюнчачы, эми азыр сизге айтсам, ошол YouTube каналыңызга киргизип, ошол окшогондорго дагы. Мисалы азыр мына Кыргызстанда Ошто, Бишкекте түштүктө, түндүктө эки жагында тең бир компания ачылган да, ушул 1-2 жыл болуп калыптыр ошого дагычы. Мен апам ошого кирип алып чыкпай датта, чыкпай эле 1000 сомдон сала берет экен, алдап мына $2047 аласыңар деткен, бул да ошондой экен. Анан 5000 сом менен жазылышат экен, ай сайын 1000 сомдон салып турат экен. Ушундай машинистүүнү жолдор менен азыркы бүткөн дедиңиздерби, азыр кармалып калган балдардын ошого окшогондун башкачасы да, ол просто азырактан алдайт экен, алчы 1000 сомдон. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр уктуңуздар. Буга окшогон кайрылуулар көп. Мен айтайын дегеним, азыр билесиздер, ушул Россияда жашоо оор мигранттардын ар кайсыл күнү рейд болуп атат. Эгерде сиз мигрант болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Регистрацияңыздын мөөнөтү убактысынан өтүп кеткен болсо, анда сизге границага барып келүү абзел болот. Эгерде сиз ишеничтүү айдоочу таппай жаткан болсоңуз, анда мен сизге көп жылдык тажрыйбасы бар Элдияр агамды сунуштайм. Күн сайын Казакстанга каттайт туугандар. Эч кандай ортомчусуз түз барып, түз алып келет. Ушул телефон номерлерге байланышыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыр учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Текшерүүлөргө акча табышта кыйын мурдага караганда. Ошол өзүңүздөрдүн балдарыңыздар тапкан акчаларды керектүү жака сарптасаңыздар жакшы болот эле. Керексиз жака сарптагандан көрө. Анткени бул жакта балаңыздар күндү күн дебей, түндү түн дебей иштеп жүрүшөт. Бирөөнүн барып полун жуйт, бирөөнүн барып туалетин жуйт, бирөөнүн тамагын кылат. Ар кандай кыйын жашоо. Ушул өзүңүздөрдүн каныңыздардан жаралган балдардын мээнетин актап, салган акчасын экономолоп, керектүү жака иштетип, калганын топтоп, өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга өзүңүздөр поддержка беришиңиздер керек. Бардыгы эмес, кээ бир окшогон ата-энелерге айтам мен. Акчаны ар кайсыл жака жумшап, болбогон компанияларга салып, ал компаниядан акчаңызды кайра алып алышыңызга өзүңүз дагы ишенбесеңиз керек. Сиз просто
балаңыздын акчасы менен бирөөлөрдү байытып жүрөсүз да. Ишенбеңиздерчи жомоктоого жашоого. Бир аз реалист бололу, реален жашоодо жашайлы туугандар. Просто барбы боруң уруйт да. Мунун жактагы жашоо кыйын мурдага караганда. Ар бир кадамда текшерүү, ар бир кадамда рейд. Келиңиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга бир жакшы поддержка бериңиздер, акчасын топтоңуздар, туура жакка иштетиңиздер. Болгон ушул. Мен ушул нерсени айткым келди. Билбейм, балким азыр мени жаман көрүп, комментарийде жазып, сен өзүңдү билип ал, же болбосо чоңдорго акыл үйрөтпө дешиңиздер мүмкүн. Мейли. Пожалуйста, просто менин милдетим ошол мага келген кайруулардан өтө көп ошол кайруулар, ошол бизди акча салсак, туура эмес жакка иштетип берет, топтолбойт, уже тажап кеттим Москвадан деген биздин мекендештерибиз көп. Эми ар бирине алып чыга бербейм да мен. Ар бирине мындай бол деп. Просто ушул көйгөндөн, ошон эсеместердин айынан арагасыз болтам. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга сиздер поддержка бербесеңиздер, туугандар, эч ким поддержка бербейт. Ошон үчүн сураныч. Акча салабы, четко, план менен, керектүү жерге иштетип, мына ошогон ары кандай нерселерге иштетпешиңиздер мен суранат элем. Бары болуңуздар, аман болуңуздар. Эгерде туура эмес сүйлөгөн болсом, кечирим сурайм.